Менин атым Маликова Динара. Мен Нарын районуна караштуу Өмүр Токтосунов атындагы 8 класстын окуучусумун. Мен сүрөттү кичинекей кезимден баштап эле тарта баштагам. Сүрөткө кызыгуум азыркы убакта абдан чоң десем болот. Себеби кичинекей кезимден баштап эле сүрөттөрдү көп тартып, улам көп сүрөттөрдү тартып конкурстарга катыша баштадым. Ал конкурстардан жакшы байгелүү орундарды алып, көп ийгиликтерге жеттим десем болот. Жана ошондой эле мен өзүмдүн айылымды да тарта кеткем. Анда менин оюмча жакшы көрүнгөн жер Мазар булакты тарткам. Эс алуучу жайлардан Үсөн бакты жана салкын төрдү тарткам. Жана өзүбүздүн айылыбыздагы эстеликтерди, дөбөл айылыбыздын аркасын жана кичинекей кезимде көп убакытта тоолорго чыгып калганда ошол жерлердин кооздугун тартууну чечкем. Жана жаныбарларды тартам, бугум аралды тарткам. Жана ошондой эле кышында көбүнчө музтарга барабыз. Музтарга барганда да өзүмдүн эсимде калган учурду тарткам. Жана атам да айтып кеткендей, бир легенда болгон экен өзүбүздүн айылыбыз жөнүндө. Бир өзгөчө бир тоо бар менин оюмча. Анын аты Балык тоо болчу. Анын легендасы бул илгерки бир пайгамбар буудай эгип жатканда, буудайдагы калып, анан бул жерде шамал болуп, анын калдыктары бияка түшкөндө балыктын фигурасын алган. Анан ошону менен бул балык тоого айланган экен дешет. Эң башында мен сүрөттү тарттыымдын алдында жөнөкөй карандаш менен эскизин түшүрүп алам дагы. Андан кийин гуашь менен тарта баштайм. Ал гуашьты тарткан кезде ар кандай цветтерди аралаштырган мага абдан жагат. Ошол себептен мен сүрөт тартам. Мен сүрөттү көбүнчө өзүм каалоом келгенде, илхом келгенде тартам. Себеби ошондо менин сүрөттөрүм абдан кооз жана мааниси бардай көрүнөт. Анда мисалы мен жай жерлерди тартып атканда мен ошонун ичинде жүргөндөй болом. Ал эми кишилерди тарткан кезде алар менен маек курушкандай болом. Себеби алар мага айтат, сырткы көрүнүшү кандай, сулуу болушу айтылат да. Анын өзгөчөлүгү менин оюмча ушунда.